Ben Estonya Respublikasına Digi Bonus proyektisinin alkağında geldim. Özüm Skol Oblası'nın Жетtegөз rayonundağı Barskon ayında жайгашкан 55-ci Kesiplik Liseyinin direktörü olup işleyim. Bu жаққа келгендегі негізгі мақсатыбыз өзіңіздерге белгілі бүгінде dünya жүзі бойынша анын ичинде биздин мамлекетте ошол санариптештирүү маселеси биринчи орунга чыгып атат. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, мына ушул багытта өз иш-аракеттерибизди мындан ары алып барышыбыз керек. Анан проекттин алкагында ошол бизди окуу жайлар менен биздин профилге жакын ошол IT тармагындагы адистерди даярдаган окуу жайлар менен тааныштыруу болду. Буга чейин bizde kağız yüzünde atkарыла турган иш-чаралар боло турган болсо, биз ошол кагаз жүзүндө жасалган иш-чараларды реалдуу түрдө окуу жайларда кандай ишке ашырылып жаткан, жалпы эле республикада, Эстонияда кандай ишке ашырылганын көрдүк. Бардык тармактар тең ошол санариптештиргенине күбө болдук. Анын ичинде ошол кесиптик окуу жайларда адистерди даярдоодо кандай иш-аракеттер жүргүзүлгөнү, ошол окуучулардын бардык турмушунун бардык тармактарынын баары санариптештирилип, окууга, билим алууга, жашоого кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн, тоскоолдуктардын азайганын көрдүк. Эң башкысы ошол биз окуу жай катары башкы миссиябыз келечек муундарды тарбиялоо заман талабына ылайык. Мына ушул багыттар боюнча окуу программаларында көрдүк, окуу өндүрүштүк комплекстерди көрдүк. Эми буюрса четинен ушулардын бардыгын бир заматта эле ишке ашырып ийиш оңой эмес. Бирок четинен ушул проекттин алкагында андан сырткары дагы ишке ашырып бир заман талабына жараша иш алып барганга мындай бир мүмкүнчүлүк ачылды. Мен үчүн көп нерсеге мындай бир ой жүгүртүүгө, план түзүүгө мүмкүнчүлүктөр болду. Буюрса эми четинен ушул нерселерди турмушка ашыруунун үстүндө иш кылабыз деген ойдомун. Спикерлер биз ар кайсы тармактар боюнча өттүк да. Жалпы министрликтин алкагында, республиканын масштабында, Эстониянын масштабында эмне иш-чаралар жасалып атканы боюнча биринчи күнү лекция өтүлдү. Андан кийин практикалык жүзүндө лицейдин базасына бардык. Эми бардык лекторлордун баары тең эле жогорку деңгээлде бизге болгон жасалып аткан иш-аракеттер боюнча маалымат беришти. Анын ичинен өзгөчө басымды мен ушул бизде кесиптик бизде окутуунун мастер, өндүрүштүк окутуунун мастерлери дейт. Мына ошол өндүрүштүк окутуунун мастерлерин даярдоо багытындагы Эстониянын тажрыйбасы ушул боюнча болгон лекция мага өтө таасир калтырды. Себеби Кыргызстанда бизде дагы ушул багытта адистер даярдалат. Тилекке каршы чачыраңдуу түрдө даярдалганын мен көрдүм. Себеби Эстонияда мына бир багытта, бир ыкта сөзсүз түрдө ар кайсы багыттарды дагы камтуу аркылуу адистер даярдоо системасы жолго коюлуптур. Мен биринчи кезекте ошол нерсени алат элем. Экинчиси мынабеки базаларды топтоо маселеси. Ар кандай информациялык базаларды топтоо, ошол балдардын жашоо турмушунан баштап окуу жайлардагы жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин бардыгын тең бир системага келтирип, адамдын бул дүйнөдөгү жашоосун жеңилдетип койгону цифровизациянын аркасы менен. Ушул нерсе жакты. Экинчиси бул баягы мамлекеттик органдарда бюрократия маселесин жоет. Андан тышкары эң чоң маселе бул коррупция маселеси, жемкорлук маселесин дагы жоюп, эң башкысы адам үчүн болгон мүмкүнчүлүктү түзүү шарттарына баратышыптыр. Ошол нерсе жасалыптыр. Мен дагы ошол келечекте Кыргызстанда, жакын аралыктарда элибиз үчүн бир ушундай жакшы шарттар түзүлсө болот деген ишеничтемин да.